Кутмандуу кечиңиздер менен менин алтындай болгон кичинекей бөбөктөрүм. Назарыңыздарда биздин жомок берүүсү жана мен анын алып баруучусу Айдина Маматисаева. Силер менен бүгүнкү көрсөтүүбүздө көрүшүп жатканыма аябай кубанычтамын. Балдар, биздин бүгүнкү жомогубуз мээнет менен табылган акы жөнүндө болот. Анда эмесе, эгер силер даяр болсоңор, биз баштайбыз. Байгер жашаган адам болуптур. Анын уулу жеткен жалкоо, жеткен ашкулу болуп чыгат. Колдоюп, ишке жөндөмү болбоптур. Даяр кийимге, даяр ашка гана тап берип, ысырапкорчулугу да чектен ашат. Атасы аны эмгекке үйрөтүп, сарамжалдуулукка тарбиялоо үчүн алыскы айылдагы Кабардин улутундагы бирөөнө жумушчу кылып берет. Жыл өткөн соң акысына бир тоголок алтын төлөнмөк болот. Бала байдын эрке талтаңы экенин билген кожоюн бирок аны оор жумушка деле мажбурлабаптыр. Жакшы ичинтип, жакшы кийинтет. Бир жыл өтөт. Балага бир тоголок алтын берип жөнөтөт. Бала өз үйүнө келип, бир тоголок алтынды атасына карматат. Атасы болсо баласы таап келген алтынды карап да койбостон сууга ыргытып салат. Атасынын бул кылганына баласы да эч көңүл бурбады. Кийинки жылы да уулун алыскы айылдагы бирөөгө мал айлыкка карматты. Уулунун акысы бир тоголок алтынга чегерилди. Экинчи кожоюнда, биринчи кожоюнда эле баланы оор жумушка салбастан жакшы ичинтип, жакшы кийинтет. Жыл өткөн соң баланын колуна бир тоголок алтын карматып үйүнө узатат. Бала өз үйүнө келип, тоголок алтынды атасына карматса, атасы аны дагы сууга ыргытып жиберет. Атасынын бул кылганына баласы да мурдагыдай эле эч көңүл бурбайт. Үчүнчү жылы да атасы уулун алыскы айылдардын бириндеги анчалык ашынган деле байлыгы жок Кабардинге уулун мал айлыкка берет. Бирок бул жолу бир жылдык акыга тоголок алтын берүү туурасында кеп да козголбойт. Жаңы кожоюн биринчи күндөн баштап эле баланы баш малда каттырып иштетет. Кечке кесертип жумуштан баш көтөрбөйт. Жалкоочулукка көнгөн неменин күнүгө чекесинен чыппылдап тергетип, мурдунан суусу ага баштайт. Ал канчалык чарчап суу жыгылбасын, кожоюн аны күнүгө тынымсыз иштетет. Ашкулуу деп тилдейт. Акыры малай бечара баарына көнөт. Кожоюн ошондо гана ыраазы боло баштайт да баланын ишине. Бир жыл өтөт. Баланын алаканын чоор басып, жонундагы кийими дал-далынан жыртылат. Кожоюн анан баланын колуна 2 тоголок алтын карматып, үйүнө жөнөтөт. Бала үйүнө келип, 2 тоголок алтынды атасына карматат. Атасы 2 тоголок алтынды сууга ыргытчудай обдула бергенде, уулу атасынын колуна шап жармашат да, атасы таң калдай карап салды эле. Уулу чаркырап жиберет. Ата кебай, ата, алтынды сууга ыргыта көрбө. Мен аларды маңдай терим менен тапканмын. Демек балдар, көрдүңөрбү? Биз өзүбүз гана, өзүбүздүн эмгегибиз, маңдай терибиз менен тапкан акча бизге буйруп, ошонун берекесин көрөт экенбиз. Демек, ар дайым өзүбүздүн эмгегибиз менен аракеттенишибиз керек. Биздин көрсөтүүбүз болсо ушуну менен аягына келип жетти. Биз силер менен эртең кечки саат 9-да 24 ТВ телеканалында жаңыдан көрүшөбүз. Анда эмесе балдар, кийинки көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта тургула, жакшы уктагыла балдар. Түнүңөр бейпил болсун.